Assalamu alaikum, Nayman Info kanalının görermandары, dostlar. Biz Kuveyt şaharındayız. El Kuveyt aeroportuna gelip konduk. Astrattan düşüp avtobusga oturabız. Avtobusga düştük. Bunu özüңөр tasmadan көрүп аткандай жалаң кыргыздар. Бул жерде эки компаниянын зыяратчылары Медина Мекке Мединага учуп аткан жүргүнчүлөр. Мен сиздерге бүгүн чыгарылышта ушул El Kuveyt аэропортун жана ошондой эле Кувейттин борбору El Kuveyt шаарын көрсөтүп берүүнү чечтим. Биз аэропортту автобустун ичинде эл көп. Сиздерге азыр шашпай аэропорт тууралуу маалымат берип көрсөтүп кетейин. Аэропорт аябай чоң. Тасмадан көргөндөй эле биз азыр самолеттон түшүп автобуска түшүп азыр аэропортту көздөй кетип атабыз. Албетте аэропорттун ичине мен сизге көрсөтүп бере албайм. Себеби аэропорттун ичинде тартканга болбойт экен. Бизге самолеттон түшүп атканда эле эскертип айтты. Аэропорттун ичин тартканга болбойт деп. Бирок мен сиздерге аэропорттун мына сыртын көрсөтүп беремин. Жана бир аз болсо да ошол аэропорт тууралуу маалымат берем. Биз самолеттун ичинде келип отурдук. Албетте сиздерге мен аэропорттун ичин көрсөтө албадым, бирок учактын ичин көрсөтүп берейин. Баары орундуктарды алдык. Бул жерде бир эле кыргыздар эмес, башка улуттун дагы өкүлдөрү бар. Аэропортто учактар кезегин күтүп турушат. Аэропорт аябай чоң. Аэропорт жөнүндө айтсак, El Kuveyt аэропорту бул деген ушул азыр мен сизге көрсөтөйүн да, мына бул жакта арап отурат азыр. Көрсөтүп коеюн. Бул жерде ар кайсы улуттун өкүлдөрү бар самолетто. Азыр учак ордунан жылып атат. Аэропорт 1961 жылы түзүлгөн. Бул ушул Кувейттин борбору El Kuveyt шаарынан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан аэропорт. Бул El Kuveyt аэропортунда 4 авиакомпания кызматын көрсөтөт. Бул жана сиздер көрүп аткан Jazeera компаниясы, бул Jazeera Airways дейт. Жана Kuwait Airways деген компаниясы бар. Анан United Aviation деген. Анан Vatania Airways деген компаниялары бар. Биз Jazeera компаниясы менен учуп келдик. Көбүнчө эле кыргыздар ушул компанияны колдонот окшойт. El Kuveyt аэропорту 1961 жылы түзүлгөндө болгону учуу тилкеси 2200 метр болгон. Анан 1965 жылы 3400гө чоңойтулуп, анан көптөгөн оңдоп түзөөлөрдөн өтүп атып, эң чоң оңдоп түзөөсү 1999 жана 2000 жылдары болгон. Ошондон бери аэропорт аябай чоң өзгөрүүлөргө учурап, чоңойтулган. Азыр сиздерге көрсөтүп берем канчалык чоң экендигин. Биз азыр мына акырындап жүрүп баратабыз. Учуу тилкесине чыгабыз. Элдин баары учууга даярданып отурушат. Азыр учуу тилкесине чыга элекпиз. Азырынча аэропорттун жолунда жүрүп баратабыз. Мен сиздерге аэропорт тууралуу айтсам, El Kuveyt аэропорту бул жерде бир гана ошол жарандык учактар эмес, бул жерде жана кандай десем, аскердик учактар да бар. Бул жерде El Kuveyt мамлекетинин абанан коргоо авиа базасы да жайгашкан. Al-Mubarak деген авиа базасы бар. Жана ошондой эле абанан коргонуу күчтөрүнүн башкы штабы да ушул жерде жайгашкан.
ошол абынан коргонуу күчтөрүнүн музейи да бар. Мынакей мен сиздерге Эль-Кувейт аэропорту өзүңүздөр көрүп тургандай эле өтө чоң. Жакын кылып көрсөтөйүн. Bir жылда, мына акыркы маалымат боюнча эле айтсам, бул аэропорт 79.350 толуктоп айтканда 80.000 рейс жасайт экен bir жылда. Ал эми жүргүнчүлөрдүн саны боюнча bir жылда 8.332.000 адамды кабыл алыптыр аэропорт. Башкача айтканда 8,5 миллион адам ушул аэропорт аркылуу учуптур. Канчалык чоң экенин көрдүңүздөр. Биз мына азыр учуу тилкесине бөлүнөбүз. Азыр сары сызыктан өтөбүз. Сары сызыктан өтүп, андан ары мына бул жерде тилке дагы бетон тилкесине алмашып атат. Сары сызыктан өткөндөн кийин бурулуш жасайбыз дагы, учууга аракет кылабыз. Аябай конуп жаткан, учуп жаткан учактар аябай эле көп. Бул субтропикалык чөлдүү жерде жайгашкандыктан бүт эле какыраган чөл да. Боп-боз, жапжашыл эч нерсе жок, бүт эле чөл, ысык. Учактын ичи салкын, бирок сыртка чыксаң аябай ысык. Күнүн ысыктыгы мындай көрүнүп турат, канчалык кургак, ысык экендиги. Азыр учуу тилкесине бурулабыз. Аэропорт тууралуу бир аз кыскача маалымат ушундай болот. Мынакей ылдамдык күчөп абага көтөрүлөбүз. Ылдамдыкты алды. Бысмылла деп асманга бекиникке көтөрүлөбүз. Туугандар, азыр аэропортто тууралуу мен сиздерге бир кыскача маалыматты бергенге аракет кылдым. Аэропорт Кувейттин ушу Эль-Кувейт шаарынан 15 эле чакырым аралыкта. Азыр көрөсүздөр канчалык жакын экенин. Мына бул жер аэропорт болсо, азыр бир аз эле учканда Кувейттин борбору Эль-Кувейт шаарын дагы көрөсүздөр. Өтө мындай жакын эле жерде жайгашкан. Учактан учканда эле Эль-Кувейт шаарыны көрөбүз. Сиздерге ушул шаар тууралуу, Кувейттин борбору Эль-Кувейт шаары тууралуу дагы бир аз кыскача маалымат айта кетсем, бул заманбап шаар. Жолдордун турак жайларынан эле көрүнүп турат канчалык заманбап экен. 18-кылымда 1752-жылы түзүлгөн шаар. Элинин саны боюнча 60.200 калк жашайт. Бул эми Кувейттин борборунда, ал эми четтеги жашаган калктын саны боюнча бая жалпы алса, шаар жалпы алганда 2.874.000 калк бар. Бул жерде тоголок болуп турган, бул дүйнөгө белгилүү болгон эл аралык стадион Жабере Аль-Ахмад деп аталат. Барыңар эсиңиздерде болса керек. Унутуп атам, 2009-жылы болуш керек. Азия чемпионатынын финалы өткөн. Бул жерде өтө чоң стадион, футболдук стадион, 65.000 кишини батырат. 65.000 орундуу. Эль-Кувейт шаары ушундай. Эль-Кувейт шаарыны жөнүндө айтканда, Кувейт бул 16-кылымдан 19-кылымга чейин Осман империясынын карамагында болгон. Кувейт мамлекети
19-кылымда осы Англия карамагына өткөн 1961-жылы 19-июнда Кувейт мамлекети Англиядан бөлүнүп эркин мамлекетке өткөн. Бул мамлекет субтропикалык чөл жерде жайгашкандыктан какыраган чөл, сапсары кум, таш. Андыктан бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ушул Эл Кувейт аэропорту, шаары Кувейт тууралуу болду. Андыктан туугандар, каналга лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Канал менен бир болуп, биздин видеолорду калтырбай көрүңүздөр. Мындан да кызыктуу видеолор силерге буюрса чыгып турат. Туугандар, көрүшкөнчө аман туруңуздар. Элибизди, жерибизди сактайлы. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Көрүшкөнчө.